Саламатсызбы, Азаттык радиосунун жаңылыктары менен студияда Элиза Кененбаева. Жапонияда катуу жер титирөө менен цунаминин 5 жылдыгын эскерүү иш-чаралары өтүп жатат. Ал күнгү табиаттын калабасы 18 000 адамдын өмүрүн алган. Жер титирөө башталган түшкү саат 2-де өлкө боюнча жымжырттык мүнөтү жарыяланды. Премьер-министр Синдзо Абе менен император Акихито Токиодагы мемориалдык комплекске гүл чамбар коюшту. Жапония кайрадан жанданышы үчүн өлкөнүн түндүк облустары калыбына келтирилиш керек. Мен буга кайрадан ишенгендиктен Жапониянын түндүгүн калыбына келтирүү чечимин кабыл алдым. Катуу жер титирөө жана цунамиден кийин Фукушима 1 станциясында болгон жарылуу миңдеген кишини жер которууга мажбур кылган. Көптөрү азыркыга чейин үйлөрүнө кайта элек. Серб радикалдардын лидери Воислав Шешель бейшембиде Белградда Евросоюз менен НАТОнун желектерин өрттөдү. Шаардык соттун имаратынын алдында уюштурулган акцияга Шешелдин тарапташтары топтолушту. Ал муну менен Сербиянын түндүк альянс менен Евробиримдикке ыкташы анын төбөлсүздүгүнөн ажыраганды дегенди көрсөткүсү келген. Белград соту жакынкы күндөрү Шешелди Гаага сотуна өткөрүп берүү боюнча чечим кабыл алышы керек. Улуттар аралык кастыкты козуткан деп шектелип жаткан Шешелдин иши боюнча эл аралык трибунал 31 мартта чечим чыгарары күтүлүүдө. Ал 2003 жылы өз ыктыяры менен трибуналга түшүп берип өкүмдүн чыгарылышын күтүп дээрлик 12 жыл камакта отурган. 2014 жылдын декабрында ал саламаттыгынын начарлашынан улам эркиндикке чыгарылган. Азыр Шешель Гаагага барбай турганын кайталап келатат. Түркия бийлиги бейшембиде өлкөнүн түштүк чыгышындагы Диярбакыр шаарындагы 3 айдан бери созулган антитеррордук операция соңуна чыкканын жарыялады. Операциянын алкагында бейрасмий Курдистан жумушчу партиясынын 279 мүчөсү жок кылынган. Операциянын жыйынтыкталганына карабай учурда аймакта рейдтер жүрүп, мурда казылган окоптор жабылып, тосмолор алынууда. Түрк бийликтери Диярбакыр шаарында 2015 жылдын декабрь айында коменданттык саат жарыялаган. Ал тапта күртчүл партиялар операциянын алкагында ондогон жайкын тургундар набыт болгонун айтып келишет. Украинада бүгүн Савченканы колдогон ири акциялар өтүүдө. Украина темир жолдору ишканасынын 10 миңдеген жумушчулары бүгүн украиналык учкуч Надежда Савченканы колдоо боюнча жалпы улуттук акцияга чыгышты. Ишкананын жетекчилигинин айтымында Надежда Савченко аскерий карьерасын темир жол армиясында кызмат өтөп баштаган. Орусияда камакта жаткан Савченканы бошотууну талап кылган акциялар дүйнөнүн бир нече өлкөлөрүндө өтүп жатат. Кечээ ал 3 марттан бери кармап келаткан кургак ачкачылыгын токтотуп, суюктук иче баштады. 2014 жылдын жайында Украинанын Луганск облусунда 2 орус журналисттин өлүмүнө катыштыгы бар деп кармалган Савченканын иши боюнча өкүм 21 мартта угузулат. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте өлкөнүн башка аймактарынан жумуш издеп келген ички мигранттар эми милдеттүү каттоого туруунун ордуна ишке уруксат кагазын алышы керек болот. Ал кагаз 6 айлык мөөнөткө берилет. Мындай эрежелер утурумдук ишке киргендер үчүн кабыл алынды. Human Rights Watch укук коргоо уюму Ташкент Советтер Союзунан калган каттоо системасын сактап калуу менен башка аймактардан келгендердин укуктарын басмырлап жатканын айтып, коңгуроо кагып келет. Милдеттүү каттоого туруу эрежесинен улам Ташкентке жан багуу үчүн келген ички мигранттарга социалдык медицина кызматтары көрсөтүлбөйт. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекиткейжи, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebooktан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуз.